Assalamu alaikum мекендештер, силер менен кайрадан Осмон Акунов Адилет. Мына күн жылыды, жаз келди дегенде мына эртең менен туруп алып, азыр Кузьминки метрого бартам. Ошол жакта шашлык бышырган жер бар. Ошол шашлык бышырган жерди барып көрсөтөм. Кече Перового барганбыз, бүгүн Кузьминкиге барып көрөбүз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Поехали. 3-чү хоттор турат картадан. Бирок бул жерде хоттор жок экен. Көп жерлерде хоттор жазылып атат. Анда бир убакыт учур келгенде көрсөтөм силерге. Мына метродон центрдан келатканда биринчи вагондон чыгып, подземкага түшкөндөн кийин оң жакка бузулуп атат кезинде дагы подземка менен до конца түз коюп, анан сол жагынан чыгасыңар. Ошондо 3-чү хоттон чыккан болосуңар да. Метродон чыктым, 3-чү хоттон чыгып алып түз мына. Мына мекендештер, бул жерде экинчи дүйнөлүк согушка арналган эстеликке түшүп болдум. Бул эстеликти билип, бул эстеликти жана сүрөткө түшпөй экен. Орустар жумбаштар биздеки десе башка чыгыш керек, ушул сүрөт менен чоң аталарыбызда согушкан тек кыс жөнү кыска депчи. Туурабы? Мына парковкага келип калдым. Мына могул жерде машиналар токтоп турат, ушул жерлерге токтосоңуздар болот. Биягында да токтоп турат, мына тияктарда токтоп турат. Мына бул жерден киребиз, мына барып кирип атабыз. Эми шашлык жасаган жерге барабыз. Шашлык жасаган жакка да келип калдык. Мына биякта аябай жакшы экен. Первого караганда бул жакты мен кичине биринчи местага коймок элем, бирок ал жак деле жакшы. Мына ушундай столдор бар экен. Биякта эс алып здравствуйте. Биякта эс алып жүрүшкөн адамдар да бар экен. Биякта биз негизи чыксыз түнчүнө да чыксыз биякта. Биякта мына столдор прокаткада берчү жер бар. Биякта мына уже эс алып алышты. Бизде баштайлы мына жумбаштар окшоп деп койдуңар. Туура жумбаштардан эмне бар. Ошо мына биякта болсо вообще эле жумбаш аралаштар экен, аралашпаштар экен биякта. Ошо биякта гана 1 2 3 4 5 6 7 стол бар экен, 7. Эгерде стол жок болсо тияктан аренда алсаңыздар болот. Мына мангалдар бар экен биякта, мына өзүнүн стройный атайын столдор деревянный экен, жыгачтан жасалган. Биякта эс алып жүрүшөт, музыка коюп коюшкан, лаваш туруп атат, шашлыктан быжыгып атышат. Ассаламу алейкум. Вот мына ушундай. Короче, ушабыз, мына таң башталып атыптыр. Жигиттер, мына биздин мекендештерибиз жок, араладым жок, көргөн жокпуз. Буюрса жакында ушу видеону көрүп атайын келет болушуңар керек. Ошо биякта да тети жакта эмелер бар, көп эле мындай волейбол ойногон жерлер бар. Азыр ошол жака барат дагы бир сыйра. Тияктан мына био туалеттер турат, тиякта көрүңөр, мына био туалеттер турат, аяка барсаңыздар болот экен. Мына дагы могу жерде стульчиктерди арендага берген жерди тартып кетейин дедим. Хозяин биякта турат, өзү интервью алайын десем каршы болуп койду. Мына бияктан сүрөтүн тартып ал. Бияктан азыр көрсөтөм сиздерге. Телефон номерин алып койдум. Астында описанияда болот. Если заранее заказ беребиз десеңер, стульчик, чоң стульчиктерди. Анда ошо номерге чалып байланышып заказ берсеңиздер болот. Мен билип турам, биякта очередь, дайыма очередь болот, эрте келип эле месте ээлеп калбасаңыздар. Жакын парковка, жана мен көрсөткөн парковканы айтып жүргөн адреси Юных Ленинцев, дом 88 дейт, машина менен келсеңер. Жол берсеңер, мен де жол бересиңер да. Ошо мына азыр прироаларга жеттик, мына волейбол ойногон жери, биякта мусорка, биякта дагы бир волейбол ойногон жери, биякта көл, бирок көлгө түшкөнгө болбойт. Биякта чакан кичинекей остров, биякта кафе, кыскасы природа. Природа есть природа. Сөзсүз көбөйтпөй, бизиңер эле кайрына чыгайын. Ошо бүгүнкү чыгарылыш ушундай болду достор. Келип жакшы көңүл ачып эс алып кетиңиздер. Мына урматтуу мекендештер, бүгүнкү чыгарылыш ушундай болду. Ошол жакта иштеген адамдын номерин описанияга калтырдым. Ошол жактан чалып, заранее заказ берсеңиздер болот. Бул видео жакты го деп ойлойм силерге. Жакса өзүңөрдүн бааңарды берип, шашлыкка ылдамыраак чыгыңыздар. Силер менен Адилет Осмон Акунов болду да бир жолу. Кийинки видеодон жолукканча сак саламатта туруңуздар.